Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерди тиш дарылоонун бардык кызматын көрсөткөн Мирдент стоматология борборуна чакырабыз. Сиздер үчүн арзан баада жана да канадисттер тарабынан төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Ар кандай татаалдыктагы тиштерди дарылоо, тиштерди калыбына келтирүү, ар кандай татаалдыкты алуу, тиш тазалоо, протетика, керамика, имплантация, ортодонтия, брекет системаларын колдонуу менен тиштеген жерди оңдоо, терапия, хирургия, ортопедия, циркония, эмакс, тегиздөөчү, линер, шпондор, тишти агартуу, акрил протези, жөнөкөй протез, икемдүү протез, нейлон протези, кысуучу протез жана стоматологиялык кызматтын башка түрлөрү, эң башкысы жалпыңыздарга тиш дарыгерлеринин кеңеши ар дайым акысыз. Байланыш номерибиз +7926 699 49 59 +7968 575 85 08. Биздин дарек метро Белорусская 1-чыгуу, улица Электрический переулок 3/10, строение 1. Камчыбек Ташиев Курманкулушевдун кызматтан кеткендиги боюнча комментарий берди. Курманкулушев мыйзамды так аткарган башкы прокурор болду. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Курманкулушев мекенин сүйгөн, мыйзамды так аткарган башкы прокурор болду. Ал мындан ары да өлкөгө көп кызматын көрсөтөт. Сагызган үнү эч кимге жакпаганын сезбестен сайрай берет. Дагы бирди көргүсү келип калса керек. Мекенин саткан чыккынчы болду бул сагызган деп жазган Ташиев. Белекет кече 3-июнда башкы прокурор Курманкулушев кызматтан кетти. Булак Субер Кежи. Өзбекстан имамдарга социалдык түйүндөрдө чыгууга жана лайк коюуга тыюу салынды. Өзбекстанда мусулмандар дин башкармалыгы имамдарга жана алардын орун басарларына социалдык түйүндөр аркылуу чыгып, сүйлөөгө жана постторго лайк коюуга тыюу салганын 3-июнда Азаттыктын өзбек кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, май айынын соңунда Өзбекстандык бардык имамдарга Ташкенттин башкы имамынын жардамчысы Эргаш Рустамовдун атынан аудио билдирүү жөнөтүлгөн. Ана социалдык түйүндөр боюнча чектөө айтылган. Бул маалыматты Өзбекстандын муфтияты журналисттерге тастыктады. Азодик радиосу белгилегендей, муфтияттын тыюу салган билдирүүсү өлкөдө дин кызматкерлери аралашкан бир нече окуя катталган учурга туура келүүдө. Мурда Ташкенттеги Токтабой мечитинин имам хатиби болуп иштеп келген 2017-жылы Норуз майрамын жана жөрөлгөлөрүн кескин сындаган үчүн кызматтан алынган Исакжон Бегматов аттуу имам кайрылууларынын биринде кешбекти ойлоп тапкандар элге жана соодагерлерге зыян келтирип жатканын айткан. Эшон Хожа ата мечитинин имамы Аваз Хожи Бахромов 16 жаштагы кызды ыплас сөздөр менен тилеген үчүн кызматынан алынып 3 суткага камалган. Имамдар муфтияттын мындай чектөөсүн мамлекеттик көзөмөлдүн күчөшү деп баалап жатышат. 2 ай мурда Өзбекстанда бардык имамдарга жана алардын орун басарларына чет мамлекетке чыгуучу паспортун тапшыруу талабы коюлган. Өткөн жылы сентябрь айында Өзбекстандын министрлер кабинетинде премьер-министр Абдулла Ариповдун жана мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы Абдусалом Азизовдун төрагалыгы менен жыйын өткөн. Ага коомдук уюмдардын өкүлдөрү да катышкан. Жыйында өлкөдөгү диний кырдаал талкууланып, диний радикализм күчөп баратканы белгиленген жана бул үчүн кооптонуу керектиги айтылган. Ошол жыйынга катышкан адамдардын бири Азодликке айтып бергендей, анда соңку жылдары мамлекеттик кызматтагы адамдар жумуш ордунда намаз окуп, шариятка таянып улам бир аял алып, ар кандай диний иш-чараларга катышып жатканы тууралуу сын айтылып, мунун баары кооптуу тенденция катары бааланган. Өкмөт башчы Абдулла Арипов жыйындын катышуучулары алдында сүйлөп жатып, андай мамлекеттик кызматкерлер же динди же мамлекеттик кызматты тандашы керек деп айтканында өздүк булактар кабарлашкан. Ошол жыйындан кийин Өзбекстанда бир нече мечитте азан мурдагыдай катуу айтылбай калган. Булак Азаттык. Орусияда ири соода түйүндөрүнүн бири хакердик чабуулга кабылды. Орусияда ири соода түйүндөрүнүн бири Верный хакердик чабуулга кабылып, 3 күндөн бери төлөмгө банк карталарын кабыл албай жатканын 3-июнда Коммерсант басылмасы жазды. Рейдерлердин сайты жана тиркемеси да иштебей жатат. Чабуулдун айынан системанын иши үзгүлтүккө учурап, азыр аны кайра калыбына келтирүү аракети көрүлүп жатканы маалымдалды. X5 Group компаниясынын курамындагы бул рейдерлердин Орусия аймагында 5000 дүкөнү бар. Эксперттер азыркыдай абал түзүлгөн ар бир күндүн чыгымын 120 миллион рубль деп баалап жатышат. Жакында Стек жеткирүү кызматы да хакердик чабуулга кабылган. Бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө украиначыл Хэд Мари хакердик тобу алган.
Хад мэрия ошондой эле Орусиянын бир нече компаниясынын, анын ичинде коргоо тармагындагы ири ишканалардын бири болгон Калашников концернинин анын өзөктүк объектилерин тейлөөчү Промгидромеханизация ишканасынын документтери жарыяланган. Орусия Украинага кол салган 2022 жылдын февраль айынан бери хакердик топтор эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын, компанияларынын жана бизнес структураларынын сайттарына Киевке же Москвага колдоосун билдирип, чабуулдарын коюп келе жатышат. Булак Азаттык. Казакстан Талибанды террордук уюмдардын тизмесинен чыгарды. Казак бийлиги Талибан кыймылын өлкөдө тыюу салынгандардын тизмесинен чыгарды. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын кеңешинин жыйынында билдирди. Казакстан азыркы Ауганстан менен соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн жана бул режим узак мөөнөттүү фактор экенин түшүнүүнүн негизинде Талибан режимин террористтердин тизмесинен чыгарды, деди Токаев. Ал Ауганстанда аймактар аралык байланыштарга тартууну стратегиялык милдеттердин бири деп атады. Казакстандын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров талиптерди 2023 жылдын декабрь айында эле террордук уюмдардын тизмесинен чыгаруу планын жарыялаган. Ал мындай чечим буунун Коопсуздук кеңешинин аткарууга милдеттүү резолюцияларына ылайык кабыл алынганын түшүндүрдү. Талибан кыймылы 2005 жылдын март айында республиканын жогорку сотунун чечими менен Казакстанда тыюу салынган террордук түзүмдөрдүн тизмесине киргизилген. 2021 жылдын августунда талиптер Ауганстанда 20 жылдык тыныгуудан кийин бийликке кайтып келишкен. Анда казак бийлиги кыймылды таануудан баш тарткан. Республиканын Тышкы иштер министрлиги Ауганстанда талиптер менен инклюзивдүү жана өкүлчүлүктүү өкмөт түзүү, улуттук азыкчылыктар менен аялдардын укуктарын урматтоо, башка мамлекеттерге коркунуч туудурган топтордун болушуна жол бербөө, ошондой эле эл аралык укуктун талаптарын сактоону зарыл деп атады. Булак Супер Кежи. Кечээ 3-июнда Садыр Жапаров Япониянын мамлекеттик катчысы Киото Судзини кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, жолугушууда саясий диалогту, парламенттер аралык байланыштарды чыңдоо, ошондой эле соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелери талкууланды. Ага ылайык Садыр Жапаров Борбордук Азия-Япония диалогунун мамлекет башчыларынын биринчи саммитин өткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле Япония менен эки тараптуу узак мөөнөттүү кызматташуу Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү экенин белгилеп, алдыга коюлган максаттарга, милдеттерге жетишүү үчүн тараптарды көп иш күтүп турганын кошумчалады. Мамлекеттик катчы Киото Судзи кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирип, Борбор Азия-Япония диалогунун саммитин өткөрүү тарыхый мааниге ээ экенин билдирди. Тышкы иштер боюнча улук вице-министр эки өлкөнүн саммитке даярдык көрүүдөгү кызматташтыгын жогору баалап, иш-чараны ийгиликтүү өткөрүү үчүн бардык күч-аракетин жумшоого даяр экенин билдирди. Анын айтымында Япон тарап аймактын туруктуу өнүгүүсүн камсыздаган жана глобалдык маселелерди чечүүчү жаңы кызматташтык демилгелерин көтөрүүгө ниеттенүүдө деп айтылат маалыматта. Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө тараптар бир айыл бир өндүрүм биргелешкен ийгиликтүү долбоорду да талкуулашты. Булак Супер Кежи.